Бүгін Бишкек, Москва, Бишкек темір жол каттамында проводник болып иштеген бір киши менен сүйлөштүм. Пассажир. 60-тан өтүп калган киши экен. Ушул айтат, вагондордун дейт, эскилиги жетип дейт, вообще болбой калган дейт да. Уяласың дейт, пассажирлерден уяласың дейт. Ушунчалык баягы туалеттер иштебейт, сасык дейт, телефоннун тарпы чыгып уже 2 жолу списать этиле турган вагондор дейт да булчу. Ушунчалык эскилиги жеткен дейт. Москвага киргенде дагы ошол жерде ошо ЖДга тиешелүү работниктер дейт, келбегиле бул вагондор менен, келбегиле бизге, силер могуларыңар коопсуздук, безопасностьты булар обеспечить эте албайт, эмнеге келдиңер дагы муну менен деп ушинтип айтышат дейт. Мен ушунчалык уялам дейт да ошогочу. Мына Садыр Жапаровдун келгенине уже 5 жыл болуп калды. Садыр Жапаров ушул направленияга эч кандай көңүл бурбай атат дейт. Урматтуу же урматсызбы иши кылса депутаттар, ушундай маселелерди көтөрбөйсүңөрбү? Бул темир жол, авиация, анан бул жол деген бул мамлекеттик деңгээлдеги өтө чоң мааниге ээ болгон бул багыттарда буларчы мамлекеттин эң жогорку деңгээлдеги көңүл бурула турган бааз жеткис байлыгы бул ушул 3 направленияда: темир жол, авиация жана транспорт жол каттамдары. Эмне бул? Ошол айтат, Путинге айтса дейт, арыдан бери берет дейт да, жапжаңы вагондор дейт, эмеде тыгылып жатат дейт, Россиядачы. Албайсыңарбы? Көңүл бурбайсыңарбы? Оңдобойсуңарбы? Эгер дейт ушул кээ бир пассажирлер дейт билет алып, поездга билет алат дагы дейт, вагондорго кирип көргөндөн кийин кайра билетти кайтарып берип атат дейт, мен мындай нерсе менен кетпейм деп. Көңүл буруш керек да ошогочу, конкретно.